Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Маанайыңар кандай? Сабакты баштайлык. Бүгүн кайсы күн? Саламатсыңарбы, Никита? Баардыгыңар чыккыла. Данияр, саламатсыңарбы? Дагы кимдер чыккыла, Айтегин, саламатсыңарбы? Баардыгыңарга жакшы маанай каалайм. Айназик, жакшы. Сабагыбызды баштайлык. Алина, саламатсыңарбы? Дептериңерди ачкыла. Бүгүн шаршемби, 16 сентябрь. 16 сентябрь класстык иш деп жазып койсуңарбы? Биринчиден, мен силер менен сабактын башында кимиңер активдүү катышып атасыңар, ошолордун фамилиясын айткым келет. Ар дайым биздин сабакта Никита жакшы жооп берип атат. Никита, Бекболот, аттарыңарды даже не могу вспомнить всех вас, но давайте будем учитывать, как вы занимаетесь на занятиях, то есть как вы активно принимаете участие на наших уроках. Азыр мен силерге айтып кетет элем, сабакка даярданып, электрондук почтага мага 5 окуучу тапшырмаларды жөнөттү. Бул Абай Дылдаев улуттук адабият боюнча суроолорго жооп берди. 5 деген бааны койдум, электрондук почтага жөнөттү. Атаканова Айгерим кыргыз тили боюнча 1 тутумдуу жана 2 тутумдуу сүйлөмдөр боюнча тапшырманы аткарыптыр. Азаматсың 5ти койдум. Бегимай Жумабекова 2 бааны койдум, 2 5ти койдум. Кыргыз тили сабагы боюнча тапшырмаларды аткарыптыр. Анан Салта Исмаилова, Салтанат, наверное, да? 2 5ти койдум. Кыргыз тили жана адабияты боюнча тапшырмаларды жөнөттү. Я хочу напомнить, что вот эти учащиеся выслали мне задание на электронную почту. Суроолор болсо, же болбосо кандай бир суроолор болсо мага электрондук почтага жөнөтсөңөр болот. Анан үйгө тапшырмаларды электрондук почта аркылуу, анан кийин Я-класс аркылуу текшерем. Бүгүнкү биздин темабыз жазып койгула атама сүйлөм. Атама сүйлөм. Китептериңерди ачкыла. Китептин бети 28. Атама сүйлөм. Назывные предложения. Бүгүнкү сабактын максаттары. Күн сайын биз сабакка канча максат коюп атабыз? 3 максат коюп атабыз, туура. Билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк, тарбиялык. На каждом занятии мы ставим 3 цели урока, да? Билим берүүчүлүк. Окуучулар атама сүйлөм боюнча маалымат аласыңар. Затты, окуяны, жаратылыш көрүнүштөрүн атап көрсөткөн 1 тутумдуу сүйлөм атама сүйлөм экендигин билесиңер. Мисалдарды келтиресиңер. Экинчи максатыбыз бул өнүктүрүүчүлүк максат, развивающая цель урока. Тема аркылуу кыялданууңар, элестетүүңөр, эске сактооңор, сөз байлыгыңар, кеп маданияттуулугуңар, кыргыз тилине болгон сүйүүңөр калыптанат. Үчүнчү бул тарбиялык максат, кыргыз тилин сыйлоого жана нукура кыргызча сүйлөөгө, катасыз жазууга, сүйлөө маданияттуулукка тарбияланасыңар. Азыр силер менен мурунку сабак боюнча кичине кайталайлык. Давайте мы с вами повторим предыдущую тему. Предыдущая тема. Какая у нас была тема? Кайсыл тема боюнча биз сүйлөштүк элек? Кайсыл тема боюнча биз силер менен сабак өттүк? Прошлая тема. Бүбүсайра, туура. 1 жана 2 тутумдуу сүйлөм. Туура. Эми 1 жана 2 тутумдуу сүйлөмдөр деп кайсыл сүйлөмдөрдү айтабыз? Какими предложениями мы называем односоставные предложения, а какие предложения мы с вами называем односоставные? Кана кимдер жооп бересиңер? 1 тутумдуу сүйлөм жана 2 тутумдуу сүйлөм. Мисалдар менен. Бүгүн Никита жок окшойт. Бүбүсайра, түн бул 1 тутумдуу сүйлөм. Жакшы, азаматсыңар. Дагы
Күн батты. Сагынова, Бибисара молодец. Күн батты. Эки тутумду сүйлөм. Никита жакшы. Бир тутумду сүйлөм. Түн. Жакшы. Жакшы, азаматсыңар. Анда биз эки жана тутумду сүйлөмдөр деп, жана бир тутумду сүйлөмдөр деп кайсын айтат экенбиз? Кана вот наше правило с прошлого занятия, да? Жөнөкөй сүйлөм бир тутумду жана эки тутумду. Туура, жай келди Никита. Баш мүчөлөрдөн экөө болсо бул эки тутумду сүйлөм, бир тутумду бирөө эле болсо бул бир тутумду. То есть, если присутствует один главный член предложения, это односоставное предложение, а если два главных члена предложения, бул эки тутумду сүйлөм, да? Туура, жакшы мисалдарды келтирдиңер. Мисалы, кыш, бул бир тутумду, көчөдө жамгыр жаап жатат, бул эки тутумду. Эки тутумдудагы, бир тутумдудагы сүйлөм жалаң жана жайылма түрүндө келе берет. О чем здесь говорится? Эки тутумдуда, бир тутумда сүйлөм жалаң жана жайылма түрүндө келе берет. Жалаң жана жайылма бул кандай сүйлөмдөр? Жалаң. Так, Бибисара. Жалаң нераспространенное предложение. Правильно. А жайылма? Жайылма распространенный, азаматсыңар. Мисалы, да? Таңга жуук кургады. Сансыз жылдыздар жымыңдашат. Таңга жуук кургады. Это односоставное предложение. Сансыз жылдыздар жымыңдашат. Бул эки тутумду, азаматсыңар. Күн батты. Аба салкын тарта баштады. Бул эки тутумду сүйлөм. Түн, күз, суук, борон, жымжырт. Бул бир тутумду сүйлөмдөр, азаматсыңар. Так, ушул сүрөттөр боюнча мен бир тутумду сүйлөм түзгүлө деп силерге тапшырма бергем. Сүрөттө эмне тартылып турат? Кана, бир тутумду сүйлөм боюнча кайсыл мисалдарды келтиресиңер? Приведите предложение односоставное по этому рисунку. Ну, больше всего это картина, да? Бир тутумду сүйлөм. Кана? Бир тутум сүйлөмдү түзгүлө. Бул сүрөттө эмне тартылып турат? Аттар. Айназик, туура. Бирок бул сүйлөм болуш керек. Например, какая красивая природа. Кандай коз табият. Туура. Жай, туура, жайлоо. Аттар, кандай сонун. Никита, азаматсың. Дагы. Что может быть здесь еще? Жайлоодо. Жыпар жыттуу гүлдөр, тоолор. Туура, жакшы. Эми жайлоодо, туура, жайында семиз жылкылар, жайлоодо, жайында, летом, над жайлоо. Семиз жылкылар кандай болот? Семиз жылкылар. Так, эми ушул сүрөт боюнча биз силер менен эки тутумду сүйлөм түзгүлө деп тапшырма бергем. По этой фотографии можно сказать, да, ушул сүрөт боюнча сүйлөмдөрдү эки тутумду сүйлөм. Двухсоставное предложение по этому рисунку или картине. Фотографии. Кана, эки тутумду сүйлөмдөр түзгүлөчү. Коз, жер, Айназик. Жакшы, бирок бул. Так, жакшы, дагы. Эки тутумду сүйлөм, дагы. Барбы мисалдар? Себеби бул тапшырма болчу. Жогорку кеңеш, Семетей, каякта жогорку кеңеш? Кана? Бул жерде жогорку кеңеш это что? Күн батып баратат. Молодец. Жакшы, азамат, Бибисайра, дагы. Айтегин, салкын кеч. Туура, жакшы. Азаматсыңар, биз силер менен кайсыл сүйлөмдөрдү түздүк элек мурдагы сабакта? Биринчи, байлык, ден соолук дегенде, бардыгыбыз өз ден соолугубуз жөнүндө кам көрүшүбүз керек. Кызыктуу тема. Так, эртең менен кечинде, Никита, жакшы, шаар да абдан чоң, туура. Эртең менен кечинде дайыма чуркаган адамдын дени
бул чындары чын, өздөрүн дайыма тың, сергек алып жүрүшөт. Первое богатство – это наше здоровье, да? Мы должны заботиться о своем здоровье. Утром и вечером должны бегать, укреплять свои мышцы и вести здоровый образ жизни. Так, дагы мисалдар барбы эки тутумдуу сүйлөм боюнча? Дагы кандай сүйлөмдөрдү түздүңөр? Макул, жакшы. Мурдагы тема боюнча суроолор барбы? Бардыгы түшүнүктүү болдубу? По прошлой теме есть вопросы? Эки тутумдуу жана бир тутумдуу сүйлөмдөр боюнча. Жакшы. Анда биз бүгүнкү темага өтөлүк. Жакшы, рахмат, Никита. Так, бүгүнкү биздин тема атама сүйлөм. 28 бетти ачтыңарбы? Открыли учебники на 28 странице. Атама сүйлөм. Атама сүйлөм деп кайсыл сүйлөмдөрдү айтабыз? Какие предложения мы называем назывными предложениями? Затты, окуяны, жаратылыш көрүнүштөрүн атап көрсөткөн бир тутумдуу сүйлөм атама сүйлөм деп аталат. Затты, окуяны, жаратылыш көрүнүштөрүн атап көрсөткөн бир тутумдуу сүйлөм атама сүйлөм деп аталат. В кыргызском языке назывными предложениями называются такие, которые называют предмет, события, природные явления. Мисалы: жай, бул атама сүйлөм. Таза аба, чистый воздух. Түн, бул атама сүйлөм. Көк деңиз, синее море. Атама сүйлөм аркылуу шартты, пейзажды, көрүнүштү, окуянын ордун жана мезгилин ачык так сүрөттөөгө болот. Ошондуктан ал көркөм адабиятта, макалаларда көп колдонулат. Что такое назывное предложение? Да, вот подлежащее назывному предложению часто бывает выражено именем существительным. Вот мы сейчас с вами привели примеры. Күн суук, туура, семети, туура. И реже местоимением или именем числительным. Подлежащее может называть время, место, состояние природы. Иногда назывное предложение называют людей или предметы. Подлежащее назывного предложения может быть и распространено определением. Жазгы нымду аба, туура Никит, азаматсыңар. Мисалы: жылуу шамал, жазгы нымду аба, суук. Это назывные предложения. Атама, интонации произношения. То есть при назывных предложениях мы ставим другую интонацию и по-другому произносим. Атама сүйлөмдөр өзгөчө интонация аркылуу берилет дагы. Башка сүйлөмдөргө караганда атама сүйлөмдөн кийин тыным, пауза жасалат. Ар бир атама сүйлөмдөн кийин чекит коюлат. То есть в назывных предложениях, да, или назывные предложения мы произносим с другой интонацией, делаем паузу и обязательно ставим знаки препинания. Это может быть восклицательный знак, это может быть вопросительный знак, это может быть запятая. Обязательно мы выделяем определенным знаком препинания. Мисалы: Джамиля, байкуш Джамиля, Джамиля, бедная Джамиля, тоонун салкын жели, прохладный горный воздух. Согуш, оңбогон согуш, война, проклятая война. То есть мы с вами видим, да, что мы везде ставим определенные знаки препинания. Так, атама сүйлөм деп кайсыл сүйлөмдөрдү айтат экенбиз? Кана ким айтат мага? Атама сүйлөм. Бул кандай сүйлөмдөр? Атама сүйлөмдөр. Какие предложения мы называем назывными предложениями? Затты, окуяны, жаратылыш көрүнүштөрүн атап көрсөткөн бир тутумдуу сүйлөм атама сүйлөм деп аталат дедик, э? Азыр бир сюжетти көрөсүңөр. Ошол сюжет боюнча атама сүйлөмдөрдү табабыз. Смотрим внимательно.
из произведения Чингиза Айтматова один момент или видео. Тигилер кимдер, балам? Hocayan, hocayan. Тигилер кештек кетебе, балам. Киймен келем. Жақшы, Айназик тура. Чыдау, чыдау. Чыдау. Жақшы, Никита. Балам. Атпа, балам. Oğlum, esine gel. Senin adın Joloman. Atаңдын аты Dönünbay. Senin uruң Nayman bolot. Esine gel oğlum. Так, жақшы балдар. Видеоны көрдіңер бе? Бардыңарға түшінікті болдуы? Бардыңар көрдіңер бе видеоны? Так, эми силерге ушул сюжет аркылуу атама сүйлөмдөрдү мага мисал келтиргиле. По этому сюжету из произведений Чингиза Айтматова, пожалуйста, составляем назывные предложения. Кана, кимиңер баштайсыңар? Атама сүйлөмдөрдү. Кана, Айназик, Бүбүсайра, Никита жакшы активдүү иштеп атасыңар. Атама сүйлөмдөрдү ушул сюжет боюнча. Айназик туура заттуу окуяны, жаратылыш көрүнүштөрүн атап көрсөткөн сүйлөмдөрдү атама сүйлөм деп айтабыз. Приведите, пожалуйста, примеры назывных предложений по этому сюжету. Шамал, карды куштар, азамат. Никита, жакшы. Дагы. Согуш. Согуш эмес, согуш. Согуш, жакшы. Дагы. Кана. Атама сүйлөмдөр. Өлтүрүү. Өлүм, өлүм. Смерть. Да, кан. Жакшы, дагы. Атама сүйлөмдөрдү ушул сюжет боюнча дагы кимиңер? Эне, өлүм, туура, Бүбүсайра, азаматсыңар. Суук. Правильно. Дагы. Дагы. Анда, жакшы, азаматсыңар. Анда азыр 34-чү бетти ачкыла. Откройте свои учебники на странице 34. Ачтыңарбы? Так, ушул жерде текст менен иштөө деген биздин тапшырмабыз бар. Ушул мен азыр көрсөткөн сюжет боюнча текст бар. Ачтыңарбы китептериңерди? Окуп чыккан чыгармалардын кыскача, орус жана кыргыз тилинде берилген текстти көркөм окугула. Бул чыгарманын автору ким? Бул үзүндү автордун кайсы чыгармасынан? Здесь у вас 38 упражнение, 38-чи көнүгүүдө тапшырма бар. Бул чыгарманын автору ким? Мен айттым, Чингиз Айтматов. Анан кайсыл чыгармадан бул үзүндү алынган?
Вот сюжет вот из этого видео вы видели, из какого произведения вам задание. Эми текст менен иштейлик. Надо прочитать и найти все назывные предложения. Жоломан, уулум жоломан, кайдасың? Деп үн сала баштады Найман эне. Же көрүнбөйт, же жооп бербейт. Жоломан, кайдасың? Бул мен, сенин энеңмин. Кайдасың? Жоломан, уулум, эмне болгон? Деп чочулаган үн салып баратты. Анан эрде болгону берди да, атпа деп кыйкырганга араң жарады. Акмаяны буура тартып, бет маңдайлашууга үлгүрбөдү. Ышкырып келген жебе сол колтугуна сайылды. Өлтүрөр жебе ушул эле. Найман эне чоктук өркөчтү кучактай ооп жыгыла баратты. Бирок бою жерге тийгенче башындагы ак чуулук шыпырылып түштү да, жерге жетпей куш болуп абага кайкып учту. Ушул текст боюнча туура, Никита, туура. Азыр ушул текст боюнча үйгө тапшырма. Кайдасың? Туура, Никита. Ошол атама сүйлөмдөрдү жазып, дептериңерге жазып, тапшырманы аткарасыңар. Мен күн сайын үлгүрбөй калып атам. Азыр ушул сабак боюнча кимдер жакшы жооп берди? Силерге бул менин, сенин энеңмин, туура, азаматсың. Так, я хочу атпа, туура, Никита. Азыр ушул сабак боюнча кимдер активдүү катыштыңар, ошолорго баа коюп коеюн дейт. Так, Айназик, сабакка аябай жакшы катышып атасыңар. Силерге 5. Никита 5, Азамат. Бүбүсайра сабакта 5. Бүгүн сабактан Айназик, Бүбүсайра, Никита 5 деген бааларды алды. Эми силерге дагы бир тапшырма. Тапшырма атама сүйлөмдөрдү түзгүлө. Айназик, жакшы. Ушул сүрөт боюнча атама сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. По этому пейзажу или картине, да, вы должны составить назывные предложения, текст с назывными предложениями. Анан текст боюнча суроолорго жооп бересиңер. Жоломан боюнча текстти кайсыл чыгармадан жазасыңар? Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан үзүндү. Так, Семетей канча сүйлөм? Эми силер 10 класс болуп калдыңар. 8-10 сүйлөм, 8-10 предложений. Ну, у кого слабый кыргызский язык, я вам разрешаю 5 предложений, 6 предложений. Өзү 8-10 сүйлөм түзүшүңөр керек. Так, Семетей дагы сабактарда аябай жакшы катышат. Семетейге дагы жакшы деген баа койдум. Семетей, ушул эле тапшырма. Жок, мен силерге айттым. Текст боюнча, могул текст боюнча, Жоломан боюнча атама сүйлөмдөрдү. Суроолор канчанчы бетте? Суроолор жок. Мен силерге айтып атам, текст боюнча сүйлөм түзөсүңөр, по тексту составляете, находите назывные предложения и выписываете отдельно. Биринчи тапшырма. Экинчи тапшырмаңар сүрөт боюнча текст түзөсүңөр. Суроолор түшүнүктүүбү? Есть вопросы по занятию? Сабак жактыбы, балдар? Так. Сабак боюнча кандай суроолор бар? Сабак боюнча. Рахмат, силерге да рахмат. Силерге катышкан окуучуларга рахматымды айтам. Чоң рахмат. Анан мен ар дайым силерди көрүп турам, кимдер катышып атасыңар, кимдер катышкан жоксуңар. У меня есть, я вижу, кто присутствует на занятиях. Активнее занимаемся, хорошо? Так, да, кандай суроолор бар? Сабакта эмне түшүнүктүү эмес болду? Что было непонятно?